Россия Федерациясының миграциялық мыйзамдарын бузган кыргызстандыктарга мунапыс жарыяланды. Амнистия 22 апрелге чейин гана кайрылган жарандарга жарактуу. Мында мигранттарга Орусиянын чегарасынан чыгып, миграциялык картасын жаңыртууга мүмкүнчүлүк берилди. Кимдер мунапыс менен пайдалана алат жана кимдер кара тизмеден чыкпайт? Ушул жана башка суроолорго Москвадагы кабарчыбыз Арген Камалдинов жооп издеп көрдү. Саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер? Элдик медиа Москва шаарынан байланышта. Мындан 3-4 күн алдын Кыргызстандын элчилиги бул жактагы мекендештерге мунапыс боюнча маалымат беришкен. Биз ал жыйындан түз эфир аркылуу көрсөтүп бергенбиз. Бирок элдерден биздин редакцияга кайрылуулар көп болуп жатат. Көптөгөн суроолор, мисалы миграционный картаны жоготуп алсак кантебиз, регистрация убагында кылдыра албай калсак кантебиз деген сыяктуу. Биз ушу жана башка суроолорго бүгүнкү берүүдөн толук маалымат алып берген аракет кылабыз. Биз анда кеттик. Фамилияңы айтсаң? Отчествоңа ким? Абдилазизович. Абдилазизович. Так, сейчас проверяем. Мурзаев Дастан Абдилазизович. 21 августа 89 года рождения. Турал? 89 жыл туылсын. 1 ноябрь 2018 жылы киргенсиң. Турал? Тагыр айттым да? Сен азыр баруша кайсы акыркы жолу кайсы районго регистрация болгонсуң? Проезд Досфлот. Кайсы район болот? По району. По району Тушинский район. Тушинский районго бардыңбы? Жок, мен Ошол жерге барасың. Самый последний регистрация у тебя кайсы район болсун? Ошол жерден барасың да айтасың. Я пришел по амнистию получать новую миграционную карту. Деп начальник заявление жазасың. Прошу мне выдать новую миграционную карту по амнистию, по легализации, по амнистии, легализации граждан Кыргызстана деп туруп, фамилияңмен жазып берсең, сага бериш керек. Отдел ГУВМ, Главное управление по вопросам миграции по району Тушино деп Google ягиде дегенден тапсаң таба аласың. Барасың, эгер бербесе, мен сага номерим WhatsApp'tan мага жөнөтөсүң. Мунул райондон мага бербей атат на русском. Я отправляю это ГУВМ, они туда звонят, сами тебя позвонят и сен чакырып берет. Кеч ошондой кылып, мына бир балага алып мен Facebook'a чыгардым. Бербей болгондон ГУВМ'ге жөнөттүк, алар ага чалдып, берип, жазып видеосун көргөзүп берем азыр. Мен кара тизмеге киргизген себеби 2018 жылы 2ден көп штраф жасагам, дорожный ДТП болуп, ошол нерседен киргизген экен. Азыр кандай болуп атат ошондо? Азыр ушул жерге келип кайрылгам. Кайрылдыңыздар, эмне болот экен? Эми ошол последний место регистрация кылган жерге барып, заявление жазып, ошол жерден миграционный карта алсам болот экен, Кыргызстанга чыгып кетпей. 22 апрелге чейин Кыргызстандын жарандарына штраф салганга, айып тартканга, неме кылганга эч кимдин укугу жок. Алар ошондой болсо дагы азыр вовремя легализация границадан чыгып, кайра кирип алсын эгер ошондой болсо, макулбу? 22 апрелге чейин биздин Кыргызстан жарандарына атайын мунапыс жарыяланган экен да, бул кандай болот, кантип тартып, кандай тартиптен жүрөт, кантип деген суроо аябай көп келип атат да бизге. Өзүңөр да билгендей эле көп массалык маалымат каражаттарында бул маалыматтар кетип жатат. Биздин да жарандарга 22 апрелге чейин мунапыс жарыяланган, миграциялык амнистия мындайча айтканда. Мунун бул жөнүндө айта кетсек, бул бизге башынан баштап тизмени берди бул жарандардан. Бул тизмеге 131 000 жаран кирген. Кара тизмеде жүргөн жарандар эмес, бул потенциалдуу, мындайча айтканда кара тизмеге кирип калчу жарандар. Андан тышкары 1000 жарандын өзүнчө тизмеси берилген. Бул тизмедеги жарандар кара тизмедеги жарандар. Бул көп жерден угуп жатасыңар. Бул федералдык Россия Федерациясынын федералдык мыйзамынын 114 федералдык мыйзамынын 26 беренесинин 4 жана 8 пункттары менен кирип калган жарандар. Бул жарандарга Россия Федерациясына кирүү 1 майдан кийин гана каралган. Бул 1000 адам ошо 1 майдан кийин Кыргызстандан Россияга кирүүгө укуктуу. Бул тизмелерди булар жанакы айтсак, азыр мамлекеттик миграция кызматынын
сайтында жайгаштырылган. Ошо сайтка кирип өзүлөрүнүн тизмесин билсе болот. Мындайча айтканда бул жерде азыр эки тизме болуп атат. 131 миң адамдыкы өзүнчө, 1000 адамдыкы өзүнчө тизме болуп атат. Ошон үчүн муну билиш керек. Бирөө 1-майдан кийин чыгат 1000 адам. 131 миң адам, булар 22 апрелге чейин. Булар 22 апрелге чейин легалдаштырууга мүмкүнчүлүк алган жарандар. Бул жарандар дагы бир жолу айтып кетели, кара тизмеде жүргөн жарандар эмес. Булар кирип калчу жарандар десек болот. Буга чейин нарушениялар болгон, бирок кара тизмеге кирген эмес. Ушу 131 миңден ашуун адам кирүү коркунуч алдында турат экен. Мисалы 22 апрелге чейин эгер мыйзамдаштырбай турган болсо, бул Россияда жүргөн кара тизмеге кирет. Буларды деген 131 миң адам тизмесинен карап туруп эле айтып кетчү нерсе, тизмесинен карап туруп бул жарандар өзүлөрүнүн мурунку турган регистрация турган райондук бөлүмгө барып, ошол жактан билип алса болот. Райондук бөлүм дегенде бул биздин жарандар айтып атат, многофункциональный центрге барып атат көп учурдачы. Биздин жарандар отдел по вопросу миграции деп коет. Бул миграциялык кызматтын бөлүмдөрү да ушул бөлүмдөргө барыш керек. Мурунку регистрация болгон жерлерине билишет да, ар бир жаран билет, адрестерин интернетке салса эле кайсы райондо кол тийишиз бар экенин чыгат. Же болбосо жанагы уведомлениянын артынан караса эле печатьта турат такой-то район депчи, ошол районго барыш керек. Через МФЦ өткөн болсо булар жана жашаган адресин, регистрациясын интернетке бивайт десе, кайсы райондо экени келип чыгат, ошол район менен ошол райондук бөлүмгө барыш керек да. МФЦга барбайт. Только отдел по вопросу миграции ошол бөлүмгө барыш керек. Азыр миграционный картасы бар болсо, калымдай мыйзамдаштырып берет экен да. Эгер миграционный картасы жок болсочу? Бизге мындай суроо түштү да, жакында эле кечиресиз. Россиянын аймагына келгенине 3 ай болуптур. Бирок келгенде эле миграционный картасын жолдо аэропорттон чыгып келип отуп эле жоготкон экен. Эмне кылышын билбей, документти эле жасатпай жүрө бердим деп айтты. Эми эмне кылсам болот деген суроо. Негизи миграциялык карталардын жоготуу боюнча деле башынан баштап өзүнүн ирети бар да. Бул мунапуска чейин деле өзүнүн миграциялык картасын алуу мүмкүнчүлүгү бар болчу. Анын үчүн деген бул ошо кайсы отдел, кайсы райондо жашаса, ошо жашаган жерине барып эле айтат да, мен миграциялык картамды жоготтум десе, алар жөнөтөт, райондук отдел полицияга барыш керек. Райондук отдел полицияга барат, аяктан колдун эмесин алат, отпечатки мындай изин алат, колдун изин алып, анан заявление жаздырат об утере миграционной карты. Ошонун негизинде талонду алып, кайта отдел по вопросу миграции келет, аларга бергенден 3 күндүн ичинде дубликат миграционный карты бериш керек, дубликат. Азыркы мунапыс маалында айтып кетсек, мындай случайлар да болуп жатат. 2-3 жылдан бери жүрөт жарандар, бирок миграциялык карталар жок да. Бирок бул жарандарды тактап кетүү иретинде айтат элек. Бул жарандар эгер мурун соттун чечими болбосо, кандайдыр бир статьялар менен мурун кара тизмеге кирбесе, булар легалдаштырууга мүмкүнчүлүгү бар да. Дагы бир бизде мындай кайрылуу келген экен. Автобустан төлөбөй өткөндө штраф жазып берген экен да, 1000 рубль. Аны ошондой мыйзам бузгандарга административдик чара көрүү негизинде неме кылган да, төлөбөй коюу немеси да бар окшош. Ошону да айтып бересизби? Мындай дагы случайлар болуп атат. Бул биринчиден биринчи иретте арыз өзлөрүнүн штрафтарын төлөш керек, айыптарын төлөш керек да. Айыптардын эми колдорунда атайын жанагы реквизиттер болуш керек. Алды деген райондук бөлүмдөрдө да билбейт каяка төлөш керегин, базасында да жок алар. Ар кайсы органдын өзүнүн счеттору болот. Ошондуктан тактоо иретинде булар жанагы ошондо штраф жазганда буларга счет бериш керек. Ошо счеттун негизинде төлөш керек. Кайсы счетко ыргытыш керек, ошону өзүлөрү билиш керек да. Же болбосо кээ уручуларда жанагы соттук аткаруучулардын сайтына кирип өзүнүн фамилиясын киргизсе, кайсы штрафтар болгону чыгат. Бул соттук штраф чыгат. Анан соттун аткаруучунун фамилиясы менен кошо телефон номерлери менен чыгат. Ошо соттук аткаруучу менен байланыш керек. Кайсы жака төлөш керек, ошо өзүлөрү анан төлөп коюш керек да. Же болбосо бул штрафтарды төлөбөсө, кийин Россия Федерациясынан чыга албай калат да, булар штраф бар жарандар. Ошондо 22 апрелге чейин өз убагында документтерди мыйзамдаштырбай кое турган болсо, аларга кандай натыйжа болот? Жыйынтыгы эмне болуп калышы мүмкүн? Жыйынтыгы булардыкы эми административдик укук бузуу болуп эсептелинет. Буларды деген жанакындай биз айтып атпайбызбы? Россия Федерациясына кирүүгө чек коюлат.
Буларды эми отдел полициядан жана базамен текшерет, кайта кармалган жерден булардыкы протокол түзүлөт. Отдел по вопросу миграции сотрудниктер болсо булар протокол түзүп штраф салат жана запрет коюлат 3 жылга чейин же болбосо андан көбүрөөк. Отдел полицияга кармаса булар биздин жарандарды алар соттун чечими менен айыпка салып туруп, анан 5 жылга или андан көп жылга кирүүгө чек коюлат биздин жарандарга. Ардактуу мекендештер, мунапыс боюнча сиздерге кеңири маалымат жеткизүүгө аракет жасадык. Андыктан апрелдин 22-сине чейин Россия Федерациясынын аймагында калууңуздарды мыйзамдаштырып калууга жетишип калыңыздар. Экранда көрсөтүлгөн телефон номерлерден жана сайттын даректеринен кеңири маалымат алсаңыздар болот.